Жыл сайын өзгөчө кышкысын электр энергиялар колдонулары өскөн кезде Ош облусунун Алай районундагы 5-6 айылда электр энергиясы менен камсыздоо бир катар көйгөйлөрү жаратып келген. Быйыл болсо бул 5-6 айыл ачык жарык кыштан чыгуу алдында турат. Себеп дегенде дал ушул аймакты электр энергиясы менен камсыздап туруучу Гүлчө көмөк чордонуна жардамчы катары дагы бир бүлөлүү 110 киловольттук көмөк чордон орнотулду. Ош электр тармактары ишканасы тейлеген Ороо дөбө фидеринин узундугу 110 чакырым болгондугуна байланыштуу кыш мезгилдеринде керектөө өскөн учурда абоненттерге чыңалуу керектүү нормадан түшүп кетип жетишсиз болуп калчу. Мукташтыкты жоюу максатында энергетика министри Кыргызстан улуттук электр тармактары ишканасына тапшырма берген. 20 миллион тегерегинде акча каражаты колдонулду бул курулушка. Курулуш негизинен жалпы ушул Ош электр тармактары ишканасынын адистери менен 40 күнүн ичинде толугу менен өткөрүлдү. Баштан аягы 40 күн убакыт кетти. Ал эми акча каражаты негизинен толугу менен Кыргызстан улуттук электр тармактарынын өздүк каражатынан жумшалды. Аталган көмөк чордон 2000ден ашуун абонентти жарык менен камсыздайт. Бул жагдайда аймактагы Бүлөлүү, Күнелек, Мурдаш, Кызыл Коргон, Будалык, Кыркол айылдарынын чыңалуу боюнча көйгөйлөрү чечилди. Телевизорлор бар иштеп, холодильник элге керектүүсү баардык нерсе иштеп, мына телевизорлор иштеп, Кыргызстанда баардык массалык маалымат алышат. Анын ичинен ушу Ала Тоо маалымат 24 каналын тынбай көрүп, жаңылыктар менен байма-бай аралашып калдык да. Аймактагы маселе былтыр курултайда көтөрүлүп, делегаттар мамлекет башчысынын өзүнө жеткиришкен эле. Мына эми жыл айланбай жаңы көмөк чордон ишке берилгенине быйыл кыштан кантип чыгабыз деп айласыз отурган айыл элине чоң кубаныч тартуулап отурат. Экинчи элдик курултайга барып ушул маселени айттым эле. Трибунадан мына ошол элдин ишен макталып туруп быйыл мына 110дук электр кубаттуулугу боюнча электр чордону коюлуп, пайдаланууга берилип астында турат. Бүгүн ачылыш болуп атат. Рахмат, элде баары ыраазычылык билдирип атат. Көмөк чордон куруунун негизги максаты элге жарыкты сапаттуу, үзгүлтүксүз берүү жана техникалык жоготууну азайтуу. Энергетика министрлиги быйылкы план боюнча тармактагы ар бир ишкананы керектүү жабдуулар, техникалар менен жеткиликтүү камсыздады. 3 жылдан бери энергетикада чоң жумуштар жасалып аткан өзүңөр күбө болуп атасыңар. Акылбек Үсөнбековичтин тапшырмасы менен вице-премьер-министрлердин баары региондордун баарын кыдырды. Ошол жерде мисалы үчүн мурун эң биринчи маселе ушул энергетика көтөрүлсө, а жерде энергетика жөнүндө маселе көтөрүлгөн жок. Бул эмнени айтат? Ошо тапшырманын баарын бүгүнкү күндө так аткарганыбыздын бирден бир белгиси деп эсептеп кетсек болот. Мындан тышкары өлкө аймагындагы ГЭСтерде, райондук электр тармактар ишканаларында, жылуулук ишканаларында жаңылоо жана оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Айжан Молдошева, Умар Малашев, Ала Тоо 24, Ош облусу.